Шайлөбек Дүйшеев, Ычкыр Гопсек. Әңгеме. Анын азан чакырып койгон аты Мати болчу. Ал бул жалган дүйнөдө аз гана жашады, шорту. Эгер молдокелер айткан теги дүйнөдө жашоо бар экени чын болсо, Мати ал жакта да сөзсүз тыйын чогултуп жүрсө керек деп ойлой берем. Өмүр бою жарыбай келген бул үй бүлө эгемендикке ээ болгон күндө эле күтүп тургансып, туш келди чачылып кетти. Тагдыр Матини базардан чыгарды. Ошондон ушул күнгө чейин ал базарда тачкист эле. Тачкистмен, дейт бирди жарым шериктери жолуга калганда. Тачкист дегендин акыркы сыысын тимеле жиберине жеткире айтат. Анысы өз кулагына тачкист дегендей угулат. Омурткасы оюнга кателек 12 жашында көр жер менен укум тукуму көрбөгөн шаар кагып келген Мати азыр 24 кар басып, кадыресе кагылып соголуп, катаал күндөн кан жинине аралашып, аны эми андан шагыратып сөөгүн эле алып чыкпаса, кайра чыккыс болуп, биротоло ашташып да машташып да бүткөн. Карак десе аттан үзөңгү теппей кулап түшчү атасын да. Жыл сайын, ай сайын, күн сайын чууртуп тууй берип, кудурет. Жок дегенде өз көчүгүн өз аябай же, көпкө эс албай же, азга эс албай, качан көрсөң балабасты болуп, алпаалап салбаалап, чиркин өмүр тургай чимкириген арчыганга алы жетпей жүрүп, жүдөп бүткөн апасын да унутту. Адепки кездери баладай болуп эңсеп, дегидеп, сагынып, кусаланып, акыры жарык дүйнө өзү менен туулу өзү менен өлөөрүнө көз жеткенсип, бара-бара киндик каны тамган жери да, кирин жууган эли да эстен чыгып, ал кеш атасы менен алсыз апасы карегинен эсинен жанынан экинчи кайрылгыс болуп өчтү. Мати бул жалганда эч кимге алмашкыс энеден да, атадан да, жатындаш тууганнан да, баарынан да, балким кудуреттүү теңирден да кымбат, ыйык алдуу күчтүү бир нерсе тапты. Табаары менен кулк мүнөзү ансыз да башкаларга түшүнүксүз, түнт мерез көрүнгөн эме андан 5 бетер өзгөрдү. Канча жылдан бери өзүндөй жан бактылар менен өз үй өлөң төшөк кылып келген тепло трассадагы квартирин таштап, өзүнчө түтүн булатып кетти. Матиге бул жердеги коллективизм күнүмдүк кара курсак үчүн чогулуп, тыйын чыгармай, чогулуп жашамай, бирин экин маселени чогулуп чечмей жаккан жок. Алгачкы күндөрү кайда жашап жүрөсүң деген суроолорго күңк-мыңк деп оңтуу жооп бербей койгондон соң тигилердин Мати менен иши болбоду. Анын үстүнө бу кымгуу түшкөн дүйнөдө ким менен кимдин иши бар? Тачки түртүп жүрүп, ирденип кеткен жандемелер тууралуу жомокту булар кардар такыр сейилдеп, үй бүлөлөрүнө кайтаар учурда угушчу. Жомокто так ушуларга окшогон эле бир көк жетим көп акча жыйнап жүрүп, университеттин юристтик дипломун анан ага кошуп майлуу кызмат сатып алганы, шаардын четине хан сарай салдырып, бир жума бир аялы менен жыргап, куунап жашап атканы жөнүндөгү таттуу баян айтылар эле. Мати тачки түрткөндөр менен кошулуп тамак ичкенин да таштады. Койнундагы бир байлам жоолугуна оролгон сарт нанын ал күндүк оокатына жеткирип шамшып этип алмайга жедеп көнүп алган болчу. Алгач өзөгү карарып, оозуна кара суу келип жүрүп анан көнүп кетти. Ал тургай айтоолук бир нанды 2 күнгө жеткире үнөмдөп жеген эрдигине тан берген кездерин айтты. Суу болсо Кудайга шүгүр, колонкада агыл төгүл, бөтөлкөгө каалашыңча куюп ал да иче бер. Матинин куйкасын куруштурган бир гана нерсе токоч баасы. Жалгыз токоч үчүн 5 сом сууруп атканда колтук тушунан сом чыкпай эле жаны кошо чыгып бараткансып кетер эле. 1,5 пулу корогон сайын кан өткөн ичин тазалап алыш үчүн ороктон качкан сартка окшоп алыс барып алып, желп эткен желге да көрүнбөй, каткан акчасын кайра санап чыгып эс алчу. Анын тепло трассадагы үйүн таштап кеткенден берки 3 жылын
özü жалғыз мүрзөдө жашап келатканын жан адам билчү. Ошол мати Чаламандын чак түшүндө тачкесин түртүп келатып, жол үстүнө кулап түшүп жан берди. Эмне болуп кеткенин түшүнө албай калган адамдар карбаластап, жөн эле жазып тайып жыгылып кетти го деп, көтөрүп ала коебуз деп тургузмакчы болуп далбасташты. Анан матинин жалаңкат көйнөгүнүн ичиндеги денесинин эбак таштай катып жок болгонун, ак жайдын шилдесине карабай эти муздай тоңуп баратканын көрүп чуу түшүп калышты. Бул ээси жок өлүктү кызыл жаян кылып союшту эле ичинен ири балар бүдүр чыкпады. Медициналык экспертиза маркумдун 3 күндөн бери наар албаганын, ашказанынан карандай суудан башка эч нерсе чыкпаганын кагазга толтуруп жатса, кийим кечелерин аңтарып теңтерип аткан Мелисанын колуна матинин бит баскан жыртык түрсийинин ычкыр кашатынан томпойгон бир нерсе урунду. Бычак менен тигишин сөгүп жиберип карады эле, жамаачы салынып тигилген жердеги бүктөлгөн акча көзгө көрүндү. Туп-туура 15 000 сом экен. Анан кадимки эле бит. 2-3 күндөн бери ээсин жоготуп, жылуу кандан ажыраганын түшүнө албай башы маң бит Мелисанын жеңин көздөй жөрмөлөп кирип баратты.